Саясий жана социалдык маселелерди чагылдырган күндүн темасы назарыңыздарда. Студиядан Темирлан Сейитбек уулу. Амансыздарбы? Биз бүгүнкү темабызда тоо кен маселеси, Кыргызстандагы болуп жаткан экологиялык абал тууралуу сөз кылмакчыбыз. Мисалы Кыргызстанда жалпы жонунан алганда 2500дөн ашуун алтын кен жана башка алтын кымбат баалуу металлдардын кору бар делген жерлерди бар белгиленген. Бирок анын бүгүнкү күндөгү 490дон ашууну лицензия берилип, 150дөн ашууну чалгындоо иштери жүрүп жатат. Бирок чалгындоо иштери делгени менен сөзсүз түрдө ал жерде казуу иштери болуп жаткандыгы тууралуу дагы жарандык активисттер, журналисттер, коомчулукта көбүрчү кептер болуп келгендиги маалым. Кече жакында эле Жогорку Кеңештин депутаты Кыргызстандагы кумтөрдөн кийинки эле кен жер үй боюнча маселени көтөрүп чыкты. Анда ал өз сөзүндө 100 миллион долларга гана өтө чоң кен байлыктын лицензиясын сатып жибергендигибиз, жана дагы анда мамлекеттин бир дагы процент үлүшү жок экендигин, жөн гана салык гана төлөгөнүнө сүйүнүп жаткандыгыбызды айтып чыккан жайы бар. Биз студиябызга келген коноктор менен дал ушул жер үй маселеси, деги эле Кыргызстандагы экологиялык абал жана кендер боюнча сөз кылмакчыбыз. Студиябыздын алгачкы коногу Абдыжаппар Нурдинов, жарандык активист жана эркин журналист, андан тышкары юрист жана эколог Анара Султангазиева айым. Тең эле алгачкы суроо жогоруда айтып өткөндөй эле, деги эле Кыргызстандагы кендерди иштетүүдөгү экологиялык жактан тартиптер, мындай жол жобосу адаттагыдай сакталабы, же болбосо баягы биздин элде айтып жаткандай эле баягы кумтөрдү талкалагандай эле табиятты талкалоо иштери чет элден келген компаниялар тарабынан улан өрү ойнорой. Ар бир казуу болобу, чалгындоо болобу, негизи баягы жерди казганда жердин баягы структурасы бузулуп атпайбы? Ошондой эле да. Жер баягы кенди казып алабызбы, эмне казып албайлык айлана чөйрөгө жаратылышка өзүнүн кедергисин, зыянын бир топ эле тийгизет. Бирок мына ошолду эске алып, мыйзамда, жободо жазылганда ушул кендерди жана башка нерселерди казып алуудагы компанияларга баягы ответственность, жоопкерчилик жанагы баягы бир мыйзамда бекитилген да жоболору. Мисалы, ошол чалгындоо болобу, казып алуу ишине болобу, ошондо ошол ишти баштаардын алдында лицензия алгандан кийин фонд түзүп, ошол фондко рекультивация иштерине алар акча салыш керек. Бул биринчи требование. Андан кийин мына ошол акча туруш керек. Андан кийин казып бүтөбү, чалгындап бүтөбү, ошондон кийин баягы ошол жерди төңдөп түстөп, бактар кыйылса ордуна бак отургузуп, чөптөр баягы казылса ошол ортосуна чөп отургузуп, жанагы жашынакай кылып, кайра мурунку калыбына келтирип коюп, булардын бирден бир милдети. Эми албетте мунун баары кагаз жүзүндө, иш жүзүндө ошолду албетте, ошонун кептин баары ошондой болуп атпайбы? Кагазда жашынакай жазылган, мыйзамда бекитилген, бирок аны көзөмөлдөй турган органдардын биздин тилекке каршы коррупцияга малынган себебинен биздин ошол казылган жерлердин баары ошол калыбында калып, анан кийин кедергисин тийгизип, айлана чөйрөгө деген баягы зыянын тийгизип, мындан сырткары ошо тегерегинде жанында жашаган адамдарга чейин кедергиси тийип жатат азыркы учурда. Мына мен мисалы айтып кетейин. Илгери баягы Союз 40-70 жылдары эле бизде мурас катары калып калган 60, туптура 60 мамлекеттин балансында турган баягы калдыктарды сактай турган объектилер бар. Хвостохранилище деп коебуз аларды орусча. Мына ошонун 33-ү бул уран калдыктарынан калган хвостохранилище, 27-си кен байлыктардан. 60-жылдары Союз убагы баягы болгон урандардын баарын казып кеткенден кийин бүт документациялардын баарын алып алып, анан кийин кетип калышат. Кыргызстанга маалымат берилбейт. Кайсыл жакта эмне болду? Канча аркы жалпы азыркы учурда МЧСтин маалыматына таянсак, ошол 60 хвостохранилищеде 12 миллион куб көлөмүндөгү уулуу заттар сакталып турат. Андан кийин 90-жылдары баягы каралбай 10 жылдай аябай начар абалга келип, катастрофага жакындап калганда биз ошондо анан МЧСке өткөрүп берип мамлекет. Андан кийин алар эптеп баягы жыртылган дамбаларын чаптап, тиги
жамап эптеп бирдеме кылып анан кийин иш кылып башташкан. Азыркы учурда Росатомдун ишинин алкагында урановое наследие деген долбоордун негизинде мындан тышкары ушул Орто Азия өлкөлөрүнүн экологиялык жактан реабилитациялоо боюнча, жандандыруу боюнча фонд түзүлгөн. Ал фондду азыркы учурда Евросоюз менен Европейский банк реконструкции и развития каржылайт да. Мына ошонун негизинде азыркы учурда бизде шкафтарда жана ушул чаткалда миң кушта ушул аябай жакын жайгашкан жанагы баягы состояниясы аябай начар болгон хвостохранилищаларды айылдан сырткары чыгарып жатышат, көчүрүп чыгарып жатышат да. Азыркы учурда башында ушул 15 миллион евро сарпталган, азыркы учурда ушул экинчи этабына 30 миллион евро биздин Кыргызстан сурап жатат. Негизи эле болгон ошол фондко 33 миллион акча каралган экен, ошону 30 миң ушу Кыргызстан сурап атат да. Анткени баягы Кыргызстандын акыбалы аябай чатак да бул жагынан. Мен дагы бир мисал айтып кетейин. Мындан 1-3 жыл мурда мен Тышкы иштер министрлигинде баягы коомдук байкоочу кеңештиги жетектеп турган кезде ушу мага даттанып келишкен эле да. Биздин Европада өткөн бир эл аралык форум болгон экен да. Ошого баягы меценаттар келип, мамлекеттерге, муктаж болгон мамлекеттерге, экологиялык көйгөйлөргө баягы каржы берген экен, грант түрүндө. Ошондо Тажикстанда эле ошондой көйгөй көп да. Алардын мамлекеттик органынан барган адамдар жашынакай презентация жасап, көрсөтүп, көйгөйлөрүн айтып, жана мындай иштер жасайт элек, жардам берели деп 50 миллион доллар бир меценаттан алып келишиптир. Ал эми биздин Кыргызстандан барган өкүлдөр жөн эле барып, чардап чордоп, шаарды көрүп, ана кайра келе бериптир. Анан биздин көйгөй ошентип чечилбей калат да. Анан ошон үчүн жанагы фондко түшкөн болгон 33 миллиондун 30 миллионун бизге берели деп, бизге жалдырап, ошону алга жатышат да азыркы учурда. Азыр бүгүнкү күндө ошонун экинчи этабына алат. Ал эми ушул жер үй боюнча комтөрдүн тарыхын кайталап калат деген коркунучтар жокпу? Албетте, ошондой эле болот. Мисалы тилекке каршы биздин атка менелер баягы ошол инвесторлор менен соодалашуу иретинде же болбосо өзүнүн бир баягы саясий баягы максатын баягы жолдоп иш алып барарда эле экологияны эстешет. Калган күндөрү экология менен иши да оорубайт, башы да оорубайт. Ошондо сиздин айтымыңызда экология алар үчүн жөн гана бетке кармаган. Ооба, бул деген баягы соодалашканга эле керектүү ресурс. Соодалашууну эле баягы эмеси да. Экологияны ошонун бетине жаап алып анан кийин вот биздин экология. Экология бизде комтөрдө эле эмес, бүт бардык ошо кен байлыктар болобу, эмне казылып атат, бардык жерде бузулуп атат. Ошол жер үйдө силер айткандай, аякта да көп баягы эмелер бар, эреже бузуулар. Бардык жерде, мына былтыр эле ушул Кумбелге барып келдим деп баягы бир журналисттер сурангандан. Кумбелде деле талкалап атышат, элдиктүү элдер даттанып атат. Алар изилдөөгө лицензия алган экен, аржыбаган бир акча төлөп коет экен, тиги казынага өкмөттүн. Эмнеге көзөмөлдөшпөйт? 8 жыл аны талкалайт экен болушунча, анан кийин Карабалдадагы тиги хвостохранилище бар Карабалдада, бирок ал жеке. Биздин мамлекеттин балансына кирбейт. Ал Карабалда хвостохранилище боюнча да көп баягы тиги эмелер бар да, маселелер бар. Ошол жака алып барып, ошол жакты калдык кылып атышат да. Карабалда деген бул шаардын четинде эле да. 40 эле километр Бишкектен. Андан кийин деген дагы бир ушул маалымат бар. Тастыкталбаган, аны кантип далилдейбиз билбейм. Ошол Казакстандан да келген ошол уулуу заттарды ушул акчага ошол деген Карабалтага тиги жыйдырышат экен. Эгерде ошол агып бирдеме болуп, жер титирөө болуп болсо эми анда биздин Бишкектин баарын талкалайбыз анда. Сырттагы деген хвостохранилище эмес могу. Бишкекте эле тиги Карабалта чүйөрөнүн бардыгы тиги коопсузда. Коопсуздук акыбалдабыз. Андан кийин ошол былтыр ошол түз эфирде ошол КЗМЧСнин өкүлүнө ошо суроо берген, ошол бир кишичи ошол жака алып барып атат. Казактар ташып атат. Ошол Кумбелдегилер ошол жака ташыйт экен. Ошол жактан иргейт да. Аны деген цианид менен чайкашат да. Цианид деген уу да. Анан кийин баягы ошол карабайсыңар ошол Карабалтаны десе, Карабалта биздин мамлекеттик баланска кирбейт, ал жеке. Анан мен андай маалыматым жок экен, анан мен билбейт экенмин деп ийилин кошуруп тим болду. Анан ким көзөмөлдөйт? Мамлекет көзөмөлдөй болсун, биз ким кылышыбыз керек? Биз кылыш керек го дейм.
Биз да ошол азыркы учурда сүйлөшүп атабыз. Мына кечээ эле мага сунуш түштү. Ана райым деген биз ошол эко тартип деген коомдук баягы уюмдун негизинде, ошо бир долбоордун негизинде ушул биздин хвостохранилищеда ушурда баягы инвесторлордун баягы эреже бузууларын биз дегенди көзөмөлдөп, ошолорду баягы мониторинг жасап, ошолорду баягы ачык айкын элге, өкмөткө жеткизели дегиле, бизге серепчи болуп бериңиз деп суранышты. Мен макул болдум. Мен өзүм деле ошондой тилегим бар болчу. Баягы жакшы тилек, баягы Кудайдын баягы кулагына жеткен окшойт, жарым ырыс болуп, анан кийин мына бүгүн өзлөрү келишти мага. Мен макулдугумду бердим. Кудай буйрса алар дагы ачыкка чыгарабыз. Түшүнүктүү. Эми бул Кыргызстандагы кен байлыктардан эң эле ошо баарынан чаткал боюнча да көп маселелер бар да. Чаткалдагы касылып жаткан кендер боюнчачы. Эми ал Бишкектен 708 километр алыстыкта турат, мисалы Борбордон. Анан ал жакта маалымат бул жака келиш, аякта болуп жаткан көйгөйлөрдү жеринен угуш көп эле аткаминердин колунан чын айтканда келбеген дейт. Буга чейин айтылбай келгендир да. Анан ошо Абжапар мырза, сиз ошол жактагы маселелерди жеринен айтып, эркин журналист катары, жарандын активист катары айтып келесиз. Ошол чаткалда болуп жаткан кендердеги маселелер боюнча жана дагы ошо жер үйгө салыштырмалуу бир мисалдардан келтире аласызбы? Чаткал району абдан тоолуу мал чарбасына ылайыкташкан район. Бишкектен абдан алыс турат. Азыр ана райым айтып өткөндөй, Союздун убагында ал жерде казылып алынган 2 уран калдыгы бар. Ошонун бирөөсү азыр толук реабилитация болуп бүттү. Экинчиси ошону күтүп атат. Райондогу элдин баардыгы уу калдыктардын запкысын жакшы билишет, түшүнүшөт. Эми алтынды дүйнө жүзүндө цианиттен кошуп бөлүп алгандан башка бир мындай эффектүүдүү жолу жок да. Ушундай уу калдыктарды сактоочу жайдан азыр чоң ири 4 компания чаткалда уу калдыктарды сактоочу жайын ошол тоонун баштарына куруп атат. Тоонун баштарына. Таза суу келчү жака. Биздин таза сууларыбыз топтолуп, анан булак болуп, өзөн болуп агып түшүп келчү жерлерге, сайларга, ошо сайлардын тоонун баштарына сайлардын агып аткан өзөндү сууну тоонун кырымен өткөрүп коюп туруп, баягы экологиялык баягы бирдиктүү системаны бузуп, анан кийин ошо сай деген анткени бул компания үчүн абдан ыңгайлуу экен да. Этек чабын тосуп койсо буларга даяр хостохранилище болуп калат экен да. Жеке компаниялардын ушул экономиясын ойлошуп, биздин мамлекеттик мекемелерде отурган жооптуу кызматкерлер мамлекетибизге чыккынчылык кылып, экологиялык эксперттик корутундуларды, геологиялык эксперттик корутундуларды, биздин суу кодексибиз, жер кодекстерди бүт баардыгын бузуп туруп берип коюшулат да. Мына бүт баардыгы сиздердин алдыңарда деп. Именно ушул мыйзамдардын иштебегенинен экологияны талкалабастан биздин баягы мамлекеттик коргубузга чейин кирип кеткен фактылар бар. Маселен, 17-жылы бир Мурат Синтез деген компания Бешарал мамлекеттик коргоонунун ичиндеги Найза Тугай деген чачырынды алтындын кени бар. Ошол жака мыйзамсыз жол салып кирген. 2018-жылы мен официалдуу айылына ошол убакта ГАОС деп койчу, ушул мамлекеттик экологияны сактаган агенттикке кайрылсам, ошонун директору жооп берип атат. Жок, андай бир ал кезде жетекчиси Рустамов болчу. Жооп берип атат, андай эч факты жок деп. Тагы ошондой жоопту райондун прокурору да берип атат. Ал жерде деген эч кандай жол салынган жок, Найза Токойго деген эч кандай коруктун ичине деген техника келген жок деп. Жергиликтүү жарандар кайрылып айтышып атты, Кытай жарандары кирип ошол жактарга жол салып аткан деп. Кийин мен официалдуу жогорку кеңештин төрагасына кайрылып, экотехник инспекцияга кайрылгандан кийин ошо жогорку кеңештин төрагасынын тапшырмасы менен экотехник инспекция барып, ошол жерден фактыны аныктап, мамлекетке 2 миллион 600 миң зыян келтирди деп акт түзүп келген. 2 миллион 600 миң акт түзүп келген. 2 миллион сомбу? 2 миллион сом, 2 миллион 600 миң сом. Экологияны талкалады деп. Бул эми
баягы жол жердин кыртышын талкалаган, анан кийин ошо жол салынып аткан жердеги баягы бактарактардын, кайыңдардын, өсүмдүктөрдүн эмесинен өтөт. Бешарал мамлекеттик коргоонун ичинде деген канча миңдеген чөптөр бар. Булар эске алынган эмес. Ошол жерлерде деген Орто Азияда дүйнөдө жок эндемикалык суур бар. Минизбир суур деген. Ошонун уяларын таркады бул жөнүндө эч кимдин эмеси жок да. Бул фактыны эч ким караган да жок. Бүт бардыгы баягы оозун тигип алгандай болуп унчукпай коюшту. Болгону көзгө көрүнгөн кыйылган бактарактар менен баягы жердин кыртышы бузулду дегенде бул эме акт. Чын-чынына келгенде мындан да көп зарар келтирет. Түшүнүктүү. Ошол эми жер кыртыштардын экологиялык жактан талкуулоо, ал жактагы ошо жергиликтүүлөрдүн жашоо турмушу, андан сырткары ошо жан жаныбарлары боюнча дагы аларды эске албаганда экономикалык жактан эле алып караганда, мисалы үчүн жер үйдөгү маселе, ошо депутат көтөрүп чыккан маселеде $100 миллион биз лицензияны саттык деп атпайбызбы? Анан убагында биз чуубуз чыгарып, 100 миллионго эле кетип калдыбы десек, ал жактан ошо Алтын альянстын директору Михаил Шубин өзүнүн комментарийсинде айтып жатат, $580 миллион мурдакы Висер компаниясынын соттук териштирүүлөрү бар болчу, биз ошону жаап бердик деп. Ошондо мурдакы компаниялардын кетирген кемчилиги үчүн мамлекет жооп берип, 580 миллионду тиги Алтын альянс төлөп коюптур, биз 100 миллион эле алалы деген сөз болуп атпайбы? Анан бул жерде экономиканы ойлогонбу же экологияны ойлогонбу деген суроо бар да. Кайсынысына бир салмак басылып кеткен дегенчи? Албетте экономика жагында биринчи кезекте. Экологияны биздин аткан эле тилекке каршы ойлобойт. Кээ бирлер экология жөнүндө да түшүнүгү да жок, ачык эле айтайын. Экономика бул биринчи орунда турган нерсе бизде. Бирок экономиканы деген баягы эске алганда дагы баягы макул биз деген социалдык ориентированный мамлекет экенбиз, макул жарды экенбиз, экономика өсүп өткөн болгон ошо кийин абайлыктар каздырып бюджетти толтура алып десек, кана толгон? Толбой жатпайбы? Анан кийин баягы жамандын коногу билет дегендей, ушул башка компанияга лицензия берип, анан алар болсо аны талкалап болгон баягы экологиябыздын баарын бузуп, эчтеке казынага түшүрбөй, анан кийин алар менен еще соттошуп, анан биз да ошо сотко жыгылып калат экенбиз да, еще дагычы. Şu sotko болгон төлөмдөрдү биз төлөп бердик. Ошон үчүн биз $100 миллион алдык. Ошо силер $580 миллион эсиңерге албай элесиңерби деп Михаил Шубин өзү BBC көргөн комментарийде ушундай айтып атат да. Ошондой да, биз байкушпуз ушундай, соттошконду да билбейбиз. Баягы ошого жеткизбей, баягы туура баягы келишим түзүп, ошол экологиялык, экономикалык, техникалык жана коопсуздук жак бараларын баарын эске алып туруп договор түзсө болот беле? Аны эч ким ойлобойт да. Анан кийин баягы акча, баягы биздин деген ушул инвесторлор кирип келгенде, баягы ачык иштеген таза инвесторлор бизге келгенде тез эле кетип калат. Анткени баягы шапкасын сурашат, муздасын сурашат, анан кийин баягы таза иштегендер алар кайрылып алып кетип калат биздин коңшу мамлекеттерге. Ал эми биякта калгандар, демек ошого алар деле баягы кызыктар. Да, кызыктар этеги таза эмес адамдар окшойт да, анан кийин компанияларда эптеп акча табалы, булар менен сүйлөшүп алабыз, буларды сатып алабыз деген баягы эме менен, ишенич менен анан кийин ошолар менен иштешип башташат да, аягында ушинтип соттошуп, анан ыркырашып, анан аягы жок. Мына ушул менен жашап келебиз биз 30 жылдан бери. Ошон үчүн биз өнүкпөй жатабыз да. Өзү дүйнөлүк өнүккөн өлкөлөрдүн практикасында экономикага караганда экология биринчи орунда турат. Экология маселен бир бактарак өсүп же карагай өсүп турган жерде болсо, алар сөзсүз түрдө номер берип, ошого коопсуздугун, ошого зыян келтирип албалы деп, келтирбейли деп, башкача бир жолдорун карап чыгышат да. Экономика экинчи орунга турат. Бизде тескерисинче болуп калган да. Бизде Анар айым айткандай, тескерисинче экология көмүскөдө калат дагы, баягы бир каражат тартуунун эле булагы болуп, ошол убакта эле баягы экология деп кыйкырып чыгабыз, башка убактарда экологияны эч ким карабайт, эч ким эске албайт. Муну айтып атканымдын себеби, биз азыр мына ушул тапта кыйкырып чыга турган убагыбыз
чаткал өрөөнүндө чачыранды алтындарды дагы изилдөөгө деп алып туруп эле анан казуу иштерин жүргүзүп туруп рекультивация иштерин кылбай таштап кеткен талаалар топ толтура. Эми бул салыштырмалуу айтканда баягы кандай деп айтсам, Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда, экс президент болуп турганда айтпады эле, мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгып кетти бул алтын кен байлыктарга тиешелүү тармактын бүт бардыгы мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгып кетти деп. А мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгып кетсе кимдин колунда? Бийликке жакын жүргөн ушул алтын мафиясынын колунда азыр бизде. Ошол себептен биз жанагынтип соттошо келгенде эле дүйнөлүк практикаларга тияк бияка эмегете келгенде биздин изначально түзгөн келишимдерибиздин бүт бардыгы туура эмес. Ошон үчүн баягы биз кокуй утулуп калдык. Анан көрө муну алып туралы, мындай кылалы, тигинтели деген дагы ушул. Маселен, жер үй боюнча Атамбаев президент болуп турган убакта аукцион өткөн. Аукцион өтүп анан кийин биз мурунку лицензияттардын дагы ушул доолорун, соттук териштүүлөрүн ушуларга милдеттендирдик деп туруп анан кийин $100 миллион сатып атат да. Тереңирээк казып келсек, ошол мурунку лицензияттарды эле айланып келип туруп эле ошол азыр калгандардын баарына барып такылат да. Болгону баягы терисин алмаштырганда баягы жылан мезгилге жараша терисин түшүрүп турат го. Ошол сыяктуу болуп туруп эле убага келгенде булар мурунку компаниянын дагы башкасын түзө коюп эле ошентип келип эле баягы өздөрүнүн Кайра эле ошол эле кишилер. Кайра эле ошол эле кишилер чыгып атат. Кайра эле ошол кишилер чыгат. Эми бул жерде дагы маселен жер үйдө жанагы соттук териштүүдөгү 5 миллион деп атабы? 580 миллион доллар. Ошону да жаап бердик деп атпайбы? Андан тышкары жанагы бизге $100 миллион мамлекеттин казынасына түштү. Бетке салыктарды, анан жергиликтүүлөргө жумушка алды. Салыктарды кечирип койсоңор, салыктарды жергиликтүү элди жумушка орноштуруп, аларга маяна берүүдөн түшкөн немелерди биздин катардагы ишкерлер дагы төлөп атат да. Бул милдеттүү түрдө төлөнүш нерсе. Муну мамлекеттин өкмөттүн катары эсептешү жок, утуш катары эсептешү керек. Бул сөзсүз түрдө төлөнүчү салыктар. Муну бетке кармоо деген мамлекеттин баягы уятсыздыгы, баягы бетти сыйрып коюп туруп анан биз ушунча жумуш орун түзүп атпайбыз деп атпайбы? Ар жакта биздин канча миллиарддаган байлыктарыбыз кетип атат. Ал жөнүндө айтышпайт. Любой инвестор, даже бизден баягы жеке ишкерлер ошол салыктарды төлөөгө милдеттүү. Соцфондко төлөнөт, башкага төлөнөт. Инвестордун келгендеги эмеси мен жумушчу орунду камсыз кылам, жергиликтүүлөр иштейт деген шарт менен келет. Бул бардык өлкөлөрдө ушундай практикаланган. Муну деген бетке кармабаш керек. Утуш катары эсептеш керек. Эми жер үйдүн мисалында эми жок дегенде баягы $100 миллион алып калды деп атат го. Чаткалдагы көп көмүскөдө калып калып атат да. Маселен, Чаратсавдын 3 лицензиясы бар. Ушул учурда. Ал жерде 130 тонна алтын бар. Алтын запасы. Бул англиялык компания. Мамлекетке 300 гана сом төлөп, убагында алып койгон. 300 гана. Андан башка эч бир тиын мамлекеттин 1% да үлүшү жок, мамлекетке 1 тиын да төлөнбөйт. Берки салыктарын милдеттүү түрдө төлөп атат, аны төлөш керек. Кичи Чарат Кытай компаниясында. Бул жерде 3000 тонна жездин запасы бар. 93 тонна алтындын, 60 тоннага чукул күмүштүн запасы бар. Мында дагы ошо 300 сомго берилип кеткен лицензия бар. Убагында ошол баягы алтын мафиясынын аралашкан себебинен 300 миң сомго лицензия сатылып кеткен. Мамлекеттин 1% үлүшү жок, мамлекеттин казынасына 1 тиын да төлөгөн жок, салыктан башка. Тагы ушундай Вертекс Голд деген казак компаниясы бар. Ал жерде перспективный эмеси 36 тонна. Ал жерде мамлекеттин 1 тиын үлүшү жок. Булар дагы ошо тоо башына хостохраниться салышып атат. 3 компания тең хостохраниться салышып атат тоонун башына. Биздин экологиясты бузуп, суу кодекси, жер кодекси дегенибиздин бүт бардыгын бузуп коюп туруп, булар салышып атат. Биздин мамлекеттик чиновниктер бардык экологиялык зат түшүрүлөрүн дайындап берип, мына салгыла силер эметиптер деп турган.
бул жерде деген чоң акчалар ойноп атат. Ошо акчалардын эмеси менен өздөрүнүн чөнтөгүн кампайтып гана бул өмүрдү жасап беришип атат документтерди. Анар айым, ушу сиз эколог жана дагы юрист катары ушул мейли эң башында 2015-жылы дейбизби, 2010-жылы дейбизби, мурдагы Весер компаниясы менен болгон келишимдери туура эмес болуптур деп айтып атпайсызбы? Бизде баягы мындай сөз бар эмеспи? Мурдакы бийликтин убагында деген бир анан сөз бар го. Ол мурдакы бийликтегилердин, мурдакы директордун учурунда болуптур бул маселенин баары. Бүгүн чечип атабыз дейбиз го. Бирок бүгүн ушул жер үй маселеси мисалы бүгүнкү күндө чын айткандачы, мына кече жакында эле кайра ишке киргизилди. Кече жакында эле ушул келишим баары түзүлдү да. Мисалы юрист катары көз карашыңыз кандай? Юрист катары, адам катары, эколог катары мен баягы орусча айтканда баягы иллюзий не питаю. Эгерде мамлекеттик биздин органдар көзөмөлдү күчөтпөсө, баягы абийирди ойготуп, баягы таза иш алып барып, ушу элдин келечегин жана биздин экономиканын өнүгүшүн карабаса, кумтөр кандай болду, башка баягы эмелер кандай болду, ошондой эле боло берет. Анан булар да кетет. Андан кийинки келгендер мурунку бийлик деп айтат. Кийинки келгендер баягы дежурный сөз да бул. Дежурный баягы эме бетке жапмай. Анан тилер ушинтиптир, анан биз кыйратабыз дейт да, алар деле сатат жең ичинен. Ошо жерди кен байлыктарыбыздын баарын сатабыз. Баягы эмне үчүн мамлекетке жарабаган эле бир акча түшөт. Бирок аябай чоң баягы эмелердин собственниктерине түшөт баягы. Элди ойлогон адам жок. Экологияны мен айтпай эле коеюн. Экологияларды башы оорубайт. Ушинтип эле келебиз, ошон үчүн өнүкпөй жатабыз деп тилекке каршы. Мен аябай ушул кен казуу жагына келгенде баягы ыйлагым келет да, чын айтайын. Алтын баягы жерибиздин баарын талкалатып, байлыктардын баарын баягы урдатып алдырып, ошонун болбогон акчага дейин сатып, ушинтип эле келебиз. Ушу 30 жыл болду, аяк эле баягы күрөктү тебе элебиз. Билбейм, мамлекет ушул биздин баягы быйыл 9 жылы деп жарыялады президентибиз. Мына ушул 9 жылдын алкагында эми кен байлыктар бар тоодо жайгашкан да. Ооба. Ошонун алкагында мына ушулардын баарын эркке келтирип, ушу атка минелердин алкымын тыйып, ошонун баягы мамлекеттик ошо көзөмөлдөөчү атайын органдарды, ошо биздин налогдон түшкөн айлыкты алышат туурабы? Биз ошолорду биздин жашообуздун сапатын оңдоп, жашообуздун турмушубузду баягы калыптандырсын деп, ошон үчүн биз налог төлөйбүз да. Мына ушуну актап, ошолор баягы ишти туура аткарып, мыйзам чегинде бар иш алып барса, биз эч эле бай эмакпыз. Биз бай мамлекет болмокпуз. Бир эле алтын кендин. Ооба, туура айтасыз. Бир эле алтын кендин. Анан баарын шатыратып, лицензияны 600дөн ашык лицензия сатылган да, чалгындоого дагы сатылып атат. Эми мындай да. Бул 600 деген сөз 600 жерде казылуу иштер жүрүп жатат деген сөз. Мисалы сиз айткандай эле лицензия алып тур, бирок чалгындоо жүрүп жатыптыр, бирок казып атышпайбы деген. Казып атат. Факт түрүндө казып атат. Казып атат. Кагаз түрүндө лицензия. Билдирсең чалгындоо жүргүзүп атабыз деп айтат. Анан мындай да ушундай баягы кен байлыктарды казуучу жерлерде баягы жергиликтүү калктар кайылат да. Ооба. Даттанышат. Анан кийин барып изилдеп, баягы карап изилдеп баштасаң эле, же бир чоң атка минелердин көбүнчөсү ушу биздин депутаттардын туугандарына, балдарына, жубайларына, тайкежени өкүл баласы, тайкежени өкүл балдарына барып сайласын да. Бүт бар ошол жакта отурат, мына ошол крыша. Анан кийин биз эми ушу биздин өзүбүз тандап баягы добушубузду берип, биздин баягы көйгөйүбүздү чечет, биздин үнүбүз болот, биздин көпүрөбүз болот деген биздин депутаттар кылып атканы эми кимге барышыбыз керек айтсаңыз? Кимге барып биз кантип окуп катышыбыз керек? Кантип биз деген мамлекеттин баягы өнүгүшүнө биз жол тартабыз айтсаңыз? Чын айтканда ар бир эфирдин жүрүшүндө бир сөзсүз түрдө сын пикирлер айтылат, жана дагы чечилүү жолундагы бир сунуштар дагы айтылат да. Мен бүгүнкү эфирден бир маселелерди айтылууну көрүп жатам, бирок мындай сунуштар чын айтканда айтылган жок да. Себеп дегенде сунуш айтсаң деле, айтпасаң деле баары бир деген, баары аткарылбайт деген нерсе дейт, чын айтканда. Анар айым, сиз ушул нерсени абдан тажап өткөнүңүз көрүнүп турат, эколог катары, экологияга келген маселе катарындачы. Айта турган сөз жок деген сыяктуу элечи, чын-чынында. Туура айттымбы? Акыйкат жок.
атка мен баягы атка сунуштасаң дагы сунуштабасаң деле ошол эле маселе, аягы ошол эле деген биз жок. деген чырылдап кат жазабыз. Мына анан кийин момундай отпискалар келет. Жок, баары сонун, же болбосо билбейм деп ийинин кушуруп ким болушат. Анан кийин ачык кат жазабыз президентке. Үн жок. Министри экология министрлиги болсун деп биз ушу аябай Динара айымды колдоп бердик элек. Аяктан дайын жок. Эмне иш кылып атышат белгисиз. Баягы эле чырылдаган эл, баягы эле ызылдаган биз, баягы айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп, айткан биз жаман, анан НПОшниктер деп бизди жээрийт. Анан кийин деген бизди азыркы учурда баягы осусту жапканга аракет кылат. Андан кийин ыйлагандын көзү жаман болуп, элди жаман көрөт, элди ким ойлойт азыр? Мына ушул чаткалда 23 жанагы калдык сактоочу жайлар айылдын ичинде агып аткан суунун жээгинде салынып калган Союз убагында да алар деле эске албаптыр элдин коопсуздугун. Алар деле баягы баары бир кылыптыр. Андан кийинки учурда аны чырылдап урулдап, андан кийин эки баштуу козулар туулат, тиги чекесинде мүйүзү бар тиги торпоктор туулат. Андан кийин деген тиги аялдар, жаш аялдар төрөй албай калат экен. Адамдар анемия, ак кан жана башка ооруларга чалдыгат. Алардын дартын уккан киши жок. Айта берсең арман көп да. Анан кийин ишенер тобубуз, өкмөтүбүздүн болсо кебетеси тигил. Айтсаң жаман көрүшөт. Эртең күн дагы ойлоп кетесиң, ушундай эфирлерге чыкканда ойлоп кетем, кээде качан башыма кирпич түшүп кетет деп. Кудай сактасын дейли албетте. Мындай маселе айтып калдым да, баягы сынап ойлоп атасыңар, баягы сунуш бербейсиңерби дегенде болот атасыңар. Жок, мен алда мындай үмүт айттым да, ошо сунуш айтсаң деле Эчтеке баары жыйынтыгы жок. Андыктан сунуш айтпай деле койдуң деген бир чарчагандык дем болуп жатат да. Чарчагандыкка деген себептер көп. Анткени биздин мыйзамдар таптакыр иштебейт. Бир эле факт мына Кытай компаниясы хостохранилище курган, кичи чара. Биздин баягы эчен кылымдар бою баягы табигый жол менен агып аткан сууларыбызды өзөндөн тоонун кырына салып коюп, мына могу хостохранилищеси. А бул жерден ошол жанагы бетон арыктары, салып койгон арыктардан суу ашып, жарылып, курулуп бүтө элек деле моундай көчкүлөр кеткен. Жер көчкүлөр жүргөн да. Ошого карабай булар салып койду. И ушул жерде эми ошол кезде экотехинспекциянын түзүлгөн актысы бар. 58 килограмм алтын калды жердин астында. И анан дагы бул хостохранилищени куруу үчүн канча бир миллион куб кум шагыл козголду деп. Ушул факт боюнча Генералдык прокуратурадан кылмыш иши козголгон. 338 миллион сом мамлекетке зыян келтирди деп кылмыш ишин козголгон. Ушул кылмыш жабылып калды. Эң эле жөнөкөй жол менен геологиянын ошол кездеги жетекчиси Улан Рыскулов справка берди, а нерудности деп. Ошол жерде алтын чачаганда алтын жок деген справка берип койду. Жергиликтүү бийлик болсо макул болуп койду. Тиги Кытай компаниясы айтты, ушул канча миллиондогон куб биз эме шагылды, биз ушул жерден алып чөйшөктө басып койдук дейт. Фактически башка жактан ташып келип эметкен. Ал боюнча жок дегенде жергиликтүү бийликке, жергиликтүү айыл өкмөткө ошол кум, шагал, таш, топуракты колдонгон үчүн акча төлөшүп эле. Мында басып койду. Анан кийин кимге ишенебиз ага? Мына мен жогорку кеңештеги депутаттарга чейин кайрылып сунуш кылып атам. Ушундай мыйзам бузуулары чаткалдын шартында, маселен, 4 компания болсо, чоң ири компания, 4-өөндө тең бар. Ушул мыйзам бузууларыбызга биз таянып, лицензияны кайтарып алып коелу. Болбосо тигилерге шарт коюп, мамлекеттин үрүшүн киргизели деп. Буга деле эч кимдин жообу жок азыр. Мен официалдуу түрдө депутаттарга да кайрылдым. Өкмөттөргө да мына азыр өкмөттө иштеп аткан жооптуу кишилерге дагы сунуш катары айтат элем. Мыйзам бузуулар, экологиянын талкалоолор көз көрүнүп турат. Мына ушуга таяп туруп, эми мурда бизде келген бийликтен бүт барып чөчүшү чындап келгенде Казак компаниясы деп атабыз го. Ал жерге биздин баягы улуу урматтуубуз Абишевичтин тиешеси, кыздардын тиешеси бар эле, унчугалчу эмес биздин келген бийлик. Жер үйгө мына маселен Путин өзү түз онлайн менен кийлигишип туруп катышпадыбы ачылышына. Ошондой эле жана түрк компаниясы эти бакыр терексе дагы мыйзамдардын баардыгын бузуп атат. Оозубузду жаап алып, эмне болсо болсун тиги биз түрктөрдөн мамилебизди бузуп албайлы деп көз жумуп келатат.
Кытай компаниясы буларга да тиш кайрый албай атат. Биздин мыйзамыбызды бузгандан кийин мына ушул конкреттүү факт. Ушуну коюп туруп, стол баягы сүйлөшүүгө чыгарып туруп эле мамлекеттин жакшысын кайрып туруп үлүшүн киргизип койсо болот. Хотя биздин экологиябызды бузуп аткандан кийин жогоруда айтып аткан экология жөнүндөгү теманы көтөрүп чыгыптыр, аны кылган эч ким жок. Бүт бардыгы өздөрүнүн чөнтөгүнө түшкөнүндө эле кубанып коюп кызыктар дейсизби? кызыктар. Алардын өзлөрүнүн үлүшү бар да ошол жакта. Жеке үлүштөрү бар. Ошон үчүн мамлекеттин үлүшүнүн улагындыгы башы оорубайт да. Кептин баары ошондо болуп атпайбы? Айтып атпаймынбы? Баягы изилдеп баштасаң эле баягы ошол деген жибисин депутаттарга же болбосо ак үйгө, көк үйгө барып сайласын. Такаласын. Ансыз иш болбойт сөзсүз. Жок, албетте. Алардын деле башка эмес. Алар өзү билдик кылбайт да. Алар ошолор менен жеңишинде сүйлөшүп алганын кылат да. Жергиликтүү элдин кызыкчылыгы экология эске алынбай калат. Анткени эмне алар менен сүйлөшүп алды да. Кимдин алы жетет экен аларга? Крышалары бар да тиякта, ак үйдө, көк үйдө. Жетпейт. Жанагы бир мисал келтирдим эле да, жана Бешарал мамлекеттик кор боюнча. Кылмыш ишин менин арызым менен козголгон. 260 миллион, 206 миллион, 2 миллион 600 миңди төлөдү деп туруп, мына УКМКнын Жалал Абад областык тергөө кызматы 3 жыл сүйлөп жүрүп ишти жаап койду. Баары штрафты төлөдү да утулуп кетти да. Эми так эле ушул Коруктагы Найза Токой алтын кенине азыр эми ГЭС курабыз деген шылтоо менен дагы бир бийликтин жанында жүргөн баягы экономикалык кызыкчылыгы өздөрүнүн чөнтөгүн ойлогон топтор ГЭС курабыз деп дагы ушул жака документтерди топтоп жүрөт. Так эле ушундай фактыны Бешарал мамлекеттик коргунун Самдараш деген участок бар. 2006 жылы Куров премьер-министр кезинде токтому менен мамлекеттик корктун карамагына өткөзүп берген. 2016 жылы келди дагы 2011 жылы Атамбаев өкмөттү жетектеп турган убакта Шарат Жазав жанагы англиялык компаниянын кызыкчылыгы үчүн ошол алтын жаткан жердин баягы координаттарын өзгөртүп, алтын жаткан территорияны Шаратсав компаниясына берип салды. Мына мыйзамдуу бар. Түшүнүктүү. Кылмыш иши козголгон, бирок аягына чыккан эч ким жок. Жанагы тоо жыл деп, тоолорду сактоо деп айтып калбадыкпы? Биз эми аны жылды жарыялагандан кийин ошого ыктаган иштер болуш керек эле деп айтпайсызбы? Анан сиз эми ошол тармакка жакыныраак болгонго байланыштуу да иштер болду бир аз. Иш болбосо да мына иш пландар барбы? Жаралап койдук, эчтеке баштала элек. Эми ушул тоо жылы баштала элек деп атасыз да. Мисалы мына жылдын жарымына жетип калды. Ушул да. Жылдын жарымына жетип калды. Баштала элек. Мейли ошентип жарым жыл өткөрүлдү. Жарым жылдын ар жагында эмне иш болуп кетти? Эми ошол мындай жакшы. Эл үчүн жакшы айтылды да. Тоолорду сактоо жылы, коргоо жылы. Ал эл үчүн эми айтылган жок. Ал деген ушул биздин эл аралык тиякта отурган донорлор үчүн айтылган. Ошолордон акча алыш үчүн айтылган. Ооба, ошолордон акча алыш үчүн жарыяланды. Кандай жол менен? Эл эске алынган жок бул жерде. Ошол жанагы COP26 деген ушул Глазгода өткөн чоң саммитте климат боюнча биздин президент өзү барды. Башка республикалардан эч ким барган жок бияка. Биздики өзү барды. Анткени ошол фонд түзөлү деди, ошол тоолуу аймактарды, тоолуу мамлекеттерди өнүгүп жаткан колдоо үчүн баягы тездетилген, кыскартылган формадагы баягы чоң баягы акчаларды бизге жөнөткүлө, биз тообузду сактап калалы, биз тообуз деген климатты өзгөрүшүн баягы ылдамдыгын азайта турган, ошону кармай турган биздин тоо райондор, ошон үчүн бизге көңүл бурула деп чоң трибунада сүйлөп келди. Бул бир чети туура, бирок мунун дагы экинчи жагы бар да. Бул жагы боюнча деген ошол жактан чоң акчалар алынып, андан кийин изи кайка кетет ал жак. Биздин экология негизи экология жаатына көп эле акчалар түшөт да. Бирок алар деген ал жагынан иштер көп жүрбөйт. Ал акчалардын баары желип кетет, же болбосо биздин казынада баягы социалдык төлөмдөргө түшпөй калган, жана алтындан түшпөй калган акчаларды ошол биздин экологияга түшкөн акчалардын аркасынан жабышат ушул тешиктерди. Мындан тышкары ошо шайлоого кетет ошол биздин экология деген акчалардын баардыгы. 100 миллион, 108 миллион азыркы учурда акча каралып иштетилип атыптыр мамлекеттик органдардын ичинен. Кана алардын эмеси? Мен көргөн жокмун эч жерден аларды.
Анан кийин биз болсо баягы ушул тоо жылы деп жарыялайбыз дегенни былтыр эле ушу ноябрда айтты эле биздин президент. Анан ошол убакта эле баягы биздин мамлекеттик органдар иш пландарын, программаларын жазып, уже даярдап, ошо указ менен кошо эле ошол программа менен иш пландарды баарын кол койдуруп чыгыш керек эле. Ал деген программа пландардын баардыгы ошо башка мамлекеттик органдар менен баары менен макулдашуусун өтөт да. Анан кийин мамлекеттин токтому менен бекитилип турабы. Ага деген бери калды, мен иштегем. Бери калды 3-4 ай кетет. Ошо макулдашууга. Мына ошол менен азыр алектенип атышат. Былтыр даярдап, ошонун баарын даярдап койгон ордуна, анан февралда указ чыкты президенттин колу менен. Анан кийин ошондон акырын кыймылдап башташты да. Азыркы учурда дымы жок. Кана кайсыл иш-чара, ошо тоо жылынын алкагында бир иш-чара жөнүндө маалымат туттуңузбу? Жок. Анан кийин ошентип анан кийинектеп жылды өткөзүшөт. Кийинки жылга даярданабыз да, ошондой кагаз толтурмай. Жок болсо тияктан эптеп акча күтүп ушакта карап отурушат алар. Түшүнүктүү. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз жогорудагы Кыргызстандагы экологиялык абал, тоо кендеринин күнүгө тескейиндеги маселелер тууралуу эколог жана жарандык активисттер менен сөз кылдык. Жогоруда өзүңүздөр уккандай эле чын-чынында бул жаатта бизде өтө артта калгандыгы жана көзөмөлдүн жоктугу айтылды. Биздеги таянарыбыз, ишенерибиз, табиятыбыз, биздеги Кыргызстандагы табиятты дүйнөнүн эч бир жеринен таппайсың деп баарыбыз көкүрөк кагып айтып келебиз. Бирок ошол табият үчүн ар бирибиз эртең келечекте жооп берерибиз анык. Андыктан буга ар бирибиз зирек көз карашта карап, ар бирибиз жоопкерчиликтүү мамиле кылуубуз абзел. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуз.